Жогорку кеңештин берген, өкмөттүн берген айлыгы менен жашаса болобу? Жогорку кеңештин берип аткан бүгүнкү күндөгү айлыгы жетиштүү. Сыр болбосо канча сиздики? 35 миң. Күтөсүздарбы айлыкты? Карапайым элге окшоп. Мен, например, карапайым элге окшоп өтө күтпөйм. Мен ачык эле айтам. Мен деген буга чейин депутаттыкка чейин өзүмдүн бизнестеримди налаживать этип коюп келгем. Чек ара чыры ушул күнгө чейин токтобой келет да. Эрк болуш керек өкмөттө. Акыркы жолу качан коомдук транспортко түштүңүз эле? Депутат боло электе бир түшкөм. Эми сиздин социалдык тармактагы талкуу жараткан видеолоруңузга келсек, мисалы, элиталар 50 кошуу 70 130. Мен кошуу алууну жакшы билем. Мен эми тарыхый фильмдерди жакшы көрөм, турецкий фильмдер, сериалдар жана Великолепный век, Великолепный Көсөм Султан. Кайсы убакта ушул учур болот кино көргөнгө? Кино көргөнгө карантин учурунда аябай көп убакыт болду. Өзүм ырдайм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде 15 суроо долбоорунун коногу КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Кырсбаев. Кош келипсиз. Рахмат бизге убактыңызды бөлүп келгениңизге. Жайында ушундай ысык костюм менен жүрүш кыйын эмеспи? Саламатсыздар. Жайында эми айла жок. Конечно, ысык. Элдин баары костюмчан жүрбөй, көйнөкчөн, футболкачан, ботинкчан жүрүп атканда биз ушул шайлоочулардын астында жана бөлөк мамлекеттен делегаттар келип калат. Ошон үчүн биз баягы представительный болгондон кийин ар дайым костюм кийип галстукчан жүрөбүз көпчүлүгүндө. Эми баягы жайында кичине галстук чечип коюп атабыз. Өтө ысык. Ошого байланыштуу биз мындай элдин жүзү болгондон кийин ар дайым элдин атынан сүйлөп, элдин атынан жолугушууларды кылып аткандан кийин бөлөк мамлекеттерден да келип калгандар болот. Ошон үчүн биз ысыкта да костюм кийүүгө аргасыз болобуз. Буга көнүп да калдык окшойт. Келиңиз анда 15 суроону сизге катарынан бере берсем. Кожобек бул ким? Кожобек бул адам 3 баланын атасы. Бир жубайым бар, мыйзамдуу. Анан Жогорку кеңештин депутатымын. Жакшы. Кожобек Чачыбекович, сиздин өмүр баяныңызды окуп чыгып, мен аябай ушундай таасирлендим. Айрым берген маектериңизден. 20 ордендин ээси экенсиз. Анын ичинен ошол Афган согушунун ардагери деген наамыңызга кызыктым да. Согуш таласына кантип түшүп калгансыз? Эми мен согуштун таласына түшүп каларын деле билген эмесмин. Ал убакта биз эми союз мезгилинде өзүңөр билесиңер, ал убакта аскерге жашы толгондо милдеттүү түрдө чакырып военкомат аркылуу анан аскерге барып кызмат кылып келчүбүз. Анан ошондой эле мен дагы ошол жашым толуп 18ге толуп аскер катарына военкомат аркылуу чакырылып Кара Балта шаарынан Ашкабадка жөнөп кеттим. Ашкабадка барып мен ошол окуу 6 айлык окууну сержантский школа деп коет. Сержанттык школаны бүтүп, сержант деген наамды алып, командир разведка деп коет. Ошо командир разведка деген адисти алып, анан мен ооган таласына барып түштүм. 18 жашымда мен согуш таласына барып түшүп калдым. Ошол жерде Шиндант деген провинцияда болдук, артполкто. Андан кийин Гришки деген шаарда болдум. Ар дайым өзүң башыңда кыйынчылык келип, жаныңдагы досторуң окко чыгып атканда көп нерселер ойго келет. Эли жериң, туулган жериң, айылыңдагы адамдар, эн атаң, бир туугандарың, ошонун баары тең ошол согуш талашында жүргөндө мени тарбия катары көп мындай ынандырган. 81-83 жылдары Ооган жергесинде согуш таласында болуп келдим. Бүгүнкү күндө мен ошол Ооган согушунун ардагерлеринин республикалык кеңешинин лидери болуп шайлангам. Ошо Ооган согушунун ардагерлеринин төрагалыгы менен чогуу, правлениясы менен чогуу жерлерде ишти алып барабыз. Ветеран деп коет. Ардагерлердин кыймыл аракеттери, коомдук жумушун мен башкарып отурам. Ошол. Соода сатык тармагында жүргөн жакшы беле же Жогорку кеңеште мыйзам чыгарып отурган жакшы беле? Эми мындай да бул жакшы, бул жаман деп айтыш кыйын. Соода сатык бизнес жолунда жүргөндө ал өзүнчө кызык. Себеби дегенде анда баягы бутка туруу, жумушчу место түзүү, же болбосо бир доход табуу, үй бүлөнү багуу, үй бүлөнү баккандан кийин эсле колгоң келсе туугандарыңа жардам берүү, андан өйдөлөнсөң айылыңа жардам берүү, андан өйдө кетсең деле эли жериңе жардам берүү деген өзүнчө бир өсүү жолдору болот. Анан баягы өзүң менен ар дайым эле айтып жүрөм, элдер аны туура эмес ойлоп жүрүшөт. Байлар эле Жогорку кеңешке келет турбайбы деген менин сөзүмдү мындай которуп сүйлөп жүрүшөт. Мен антип айткан жокмун. Негизи бутка туруп, өзү мындай камсыз болуп,
анан элге кызмат кылам, мыйзам жазам деген убак болгондо келип элге кызмат кылса болот. Мен ошондой мезгилдерден өтүп, анан жогорку кеңешке келип кызмат кылып атам. Мен армиядан келгенден кийин армияга бара кетерде мен торговый техникум деп коет, советский торговый техникум деп койчу, ошо техникумга өтүп кеткем. Товаровед по продовольственным товарам деген отделениесине өтүп, анан армияга чакырылып кеткем. Армиядан келгенде мен ошол окуумду улантып, анан кийин 85-жылы мен диплом алып, товаровед по продовольственным товарам деп коет, азык-түлүк боюнча товаровед болуп, мен адистик алып, анан ЦУМга иштеп калдым. Там промышленный и продовольственный товар деп коет. ЦУМга иштедим. ЦУМда бир аз иштегенден кийин ковровый отделде иштедим. Ал жерде кызмат кылып, 85-жылы үйлөнүп, анан ал убакта мындай иштеген адамдар көп болчу, жумушсуздар аз болчу союз мезгилинде. Анан бул Комфорт деген магазин, строй материал ачылып калып, мен ошол жака которулуп кеткем. Ошол Комфорт деген магазинден союз таркагыча иштедим 92-жылга чейин. Ал жерде мен заведующийге чейин жеттим. Отделдин заведующий болуп, анан ошол жерде мен көп кызмат кылдым. Ошол жерде мен айнек кестим. Керелден кечке ошол магазинде иштетем, анан элдер заказ кылат, айнек кезем. Ошол жерде эстеликтерди жана чоң-чоң таштарды сатчубуз. Эстелик чеккенди, ошолордун букваларын жазганды, сүрөтүн такканды, ушундай нерселер менен алектенип, мен тез эле бутума турдум. Өз күчүм менен, өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн жөндөмүм менен тез бутка турдум. Андан кийин 92-жылы союз таркагандан кийин магазиндердин баары менчикке тыякпай кете баштады. Ошол мезгилде мен ал жумуштан кетип, анан союз таркагандан кийин элдин баары кичине хаос болуп, эмне кыларын билбей делдейип калган заман болду. Малым малдай таратып берди, жерин жердей таратып берди. Биз рынок өтө баштадык. Ошол мезгилде мен Ош базарына бардым. Ош базарында кичине иштедим, бир аз иштеп, анан мен бизнес жолунда Өзбекстанда Андижан менен товар ташып, анан кийин ал жактан Казакстандан иштедим. Казакстан менен жүрүп, Кыргызстан менен Кемеровага, Сибирде товар ташып иштедик. Бияктан овощи, фрукт алып барып, аяктан бөлөк товарларды алмаштырып алып келип, биз ошондой бизнес жолунда түшүп калдым. Бизнес жолунда бир аз такталып, кичине акча жыйнагандан кийин мен Ош базарынан жерлерди, голый мындай бош жаткан жерлерди алып, мэрия аркылуу ошол жерге мен эки этаж кафелерди салдым, анан общепит ачтым. Анан ошол жерден жумушчу место түздүм. Анан элдин баары эле билет. Ошентип мен өз күчүм менен келатам. Андан жүрүп отургандан кийин торговый центр салдым. Киркомстромго Народный деген магазин иштейт. Ушундай жумуштар менен алектенип келип, мен анан кийин барып анан депутаттыкка койдум. Эми жогорку кеңештин депутаттарында бизнес болбош керек дейт да, мыйзам боюнча. Бирок жогорку кеңештин берген, өкмөттүн берген айлыгы менен жашаса болобу? Мисалы сиз канча аласыз? Эми мындай да, жогорку кеңеште иштегендердин бизнеси болбош керек деген сиздер айтып атасыздар. Жогорку кеңеште эми бизнести кылып коюп келсек биз айла жок, балдарыбызга тапшырып коюп иштеп атабыз. Негизи биз финансовый деятельность кылбашыбыз керек, мыйзам чыгаруу палатасы менен иштешибиз керек. А жогорку кеңештин айлыгы менен жашаса болот. Эч кандай аерден сөз жок. Ал жетпейт, ал жетпей калат дегенде мен алысмын. Жогорку кеңештин берип аткан бүгүнкү күндөгү айлыгы жетиштүү. Сыр болбосо канча сиздики? 35 000. Күтөсүздарбы айлыкты? Карапайым элге окшоп. Мен, например, карапайым элге окшоп өтө күтпөйм. Мен ачык эле айтам. Мен деген буга чейин депутаттыкка чейин өзүмдүн бизнестеримди налаживать этип коюп келгем. Мен балдарым иштетип атат. Мен айлыкты эле көп күтпөйм. Ага мен уяла турганда эле иштегем жок. Бирөөнүкүн урдап алгыдай мен мамлекеттик кызматта эч качан иштеген эмесмин. Өз күчүм менен бир кирпичтен курганымды элдин баары билет. Ошон үчүн мен берден коркпой үрпөй эле айтсам болот. Мен өзүм бизнестеримди ал мен өзүм каалагандай колдоном. Жакшы. Кийинки суроо, кандай мыйзамдардын авторусуз? Мен көптөгөн мыйзамдардын авторумун. Негизи өзүм көптөгөн мыйзамдарга катыштым. Бирок эң негизгиси жазган мыйзамдарымдан бул жер казынасын пайдалануу, жер казынасы боюнча мыйзам. Ошол өзүңөр билесиңер, мен ушу бир эле мыйзамга токтолуп кетейин. Бул аябай чоң мыйзам. Бир эмес эки жолу оңдоп түзөп жазып чыктым. Азыр да оңдоп түзөп атам. Себеби дегенде бир кезекте Кыргызстанда кен байлыктар аукцион, конкурс деген понятиялар жок болчу. Ушундай түшүнүктөр 300 сомго эле сатылып кетип аткан. Ошолордун баары тең ошол мыйзам аркылуу биз токтоттук. Ал деген мынасы конкурс деген бар, роялти деген бар, бонус деген бар, пул деген бар, аукцион деген понятиялар бар. Мунукудай 300 сомго эч ким ала албайт. Баары тең өзүнүн жол жобосу менен казынага акча түшүрмөйүнчө ала албайт. Ошондой мыйзамдарды иштеп чыктым. Андан тышкары энергетика боюнча, андан тышкары мына азыр ооган согуштун ардагерлеринин жер участоктарын алганда приоритетный болсун, биринчилерден болуп алсын деген мыйзам жазылып өтүп баратат.
Андан тышкары жанакы архитектура жилищный кодекске жанакындай гостиницаларды ой келди бербөө жөнүндө мыйзамды алып чыккам. Айтор көп мыйзамдардын демилгечисимин, көп мыйзамдардын ошол демилгеленген депутаттардын арасында чогуу демилгечи болуп кирген мыйзамдардын ичиндемин. Кийинки суроосун. Эгер депутаттардын саны азайса, мамлекеттик казынадан парламентке сарпталчу акча үнөмдөлөт беле? Эми буга чейин да сунуш алып келген да? Мындайда бирдеке болсо эле депутаттарга асылган деген адат болуп калды. Бирдеке болсо эле депутаттарды негатив көрсөткөн адат болуп калды. Мындан биз алысташыбыз керек. Себеби дегенде бир дагы биздин депутаттардай болуп, биздин жогорку кеңеште өзүн өзү ачык айкындык көрсөткөн эч кандай мындай организация жок. Бир да министерство мынтип ачык көрсөтпөйт. Ошон үчүн депутаттарды кыскартабыз, улантабыз дегенде мен алысмын. Себеби дегенде бул дагы эл аралык тажрыйбадан келип алынган. Аны дагы мындай аттуу баштуу, акылдуу адамдар келип туруп жазган. Бул жөн эле чыгып калган эмес. Анан депутаттардын санын азайтканда ар кандай мыйзамдар болот. Бирөө түшүнбөй голосовать этип коет, эми баары эле түшүнө койбойт. Бирөөсү болсо бирөөнүн тааныш билиши менен ошон үчүн жана 120-нын алган себеби да бар да. Бул деген ушул мыйзамдар мындай талкууланып, сатылып кетпей, бирөөнү лоббировать этпей, жакшы мындай сапаттуу өткөзсө экен деген ой менен алынган. Депутаттардан көп деле акча экономить этилбейт. Себеби дегенде кээ бир министерстволорду карагыла, бири-бирин дублировать эткен организациялар ачылып атат. Өкмөт жагын аябай дегенде оптимизацияны туура караш керек да. Баткендеги чегарачылык ушул чегара чыры ушул күнгө чейин токтобой келет да. Эми анда контрабандык жол дагы бар деп айтылып атат. Негизи эле сиз азыркы өкмөткө реформага жол көрсөтүүчү кандай кадамдарды сунуштайт элеңиз? Бул эми мындайда контрабанда менен чегара маселеси бул эки башка маселе. Контрабанда чегара чечилеби чечилбеби ал жүрүп турган, контрабанданы токтотуш үчүн ага мындай эрк болуш керек, өкмөттө эрки болуш керек. Анан жанакындай вагон менен келгидей кылып, машина менен ташыбагыдай кылып, ошонсо контрабанда жолдорун кыскартса болот, кээ бир мыйзамдар менен кыскартса болот. Чегара маселеси болсо, бул чегара маселесин бүгүн мен эле кыргыздар кыйынбыз, биз эле бүгүн барып өкүл бакырсак эле же тажиктер же болсо өзбектер колун көтөрүп чегарасын бере салат деген ойдон алысмын. Буну болсо биздин өкмөт башчыларыбыз, чегара кызматкерлери, чегаранын башында тургандар, вице-премьер-министрлер ушундай сүйлөшүү жолу менен, ушундай жакшынакай жол менен чечиш керек. Жанакындай анклавтар бар, чечилбей алгандар, может алардан алмашуу жолдору менен жанакындай чегарага жакын жайгашкан жерлерге может шарттарын өзгөртүү биздин жарандарга, ошолорго үй салуу боюнча, бизнес кылуу боюнча шарттарын өзгөртүү. Экинчиден ошол эле чегарадагылардан, ошо тажик жактан же өзбек жактан мына айтып атат, үйлөрдү сатып алып атат. Ошолордун мыйзамдуу эмеспи? Ошолорго үй сатпоого шарт түзүш керек. Алар сатып албаш керек, кирип келбеш керек. Айтор мунун рычагтары көп. Келишкен шарттар түзүш керек да, шайкеш келишкен. Калганы сүйлөшүү жолу менен гана чечилиш керек. Жанакындай болуп биздикилер кирип кетти, тигилер кирип кетти деген бул болгон, бул маселе болуп эле келатат. Өкмөттү биз айтып эле келатабыз. Эми өкмөттө эле барып эле давай чечип берилсе чечилип калбайт. Аны туура түшүнүш керек. Ошон үчүн аяка акчаны да бөлгөндө мындай көбүрөөк бөлүш керек. Иши кылса бүт шарттарын түзүп бериш керек да, элдер кетип калбаш керек. Аяка жашаш керек кыргыздын жаранында. Парламентке олигархтар келип, элдин эмес өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн иштеп жатат деген ойлорго сиздин жообуңуз кандай болот? Эми мындай айтат элем да, азыр элдер айтып атпайбы, олигархтар келип, бул партийный список менен келгендер. Эми одномандатный да көргөнбүз да, ошондо деле олигархтар чыгып алып элдин баарын сатып алып, көчөгө бөлүнүп, урууга бөлүнүп, кырылышып, бири-бирине кирбей калган заманды деле көргөнбүз. Мен ойлойм, азыр партийный список бул туура эле. Бирок ошо партиянын ичинен дагы азыр мындай ушуга барсак да, могуга жетпейбиз билбейбиз. Ошол ар бир 120-нын ичинде өзүнүн номеру болсо, ошол номерга, ошол жаранга, ошол кандидатка дагы партияга плюс ошо партиянын ичинен дагы жанакындай өзүнүн сүймөнчүлүктүү бир кандидатына добуш берсе деп ойлойм да. Ошондо мен ойлойм, калыс болот эле. Анда одномандатный дагы, партийный дагы чогуу болуп калат эле да. Себеби дегенде ошол партиянын ичиндеги мыкты кандидатка жанакындай галочка коюп өткөрсө, анда мындай талаштар жок болот эле. Муну буга чейин азыр мен да демилгечи болуп кол коюп бергем. Алтынбек Сулайманов көтөрүп атат бул маселени. Анан Кудай буйруса, чечилип калса жакшы маселе. Парламентке кандай адамдар келиш керек? Парламентке элдин сүймөнчүлүгүнө айланган,
жөндөмдүү, мыйзам чыгарууга акыл деңгээли жана билими жеткен, кадыр баркы бар, анан элиме иштейм деген мыкты кыргыздын кыздары анан уулдары келиш керек. Жогорку кеңештин ичинде депутаттарга эмне кылууга болбойт? Эмнелерге тыюу салынган? Бизде эми тыюу баягы общий закон боюнча тыюулардын баарын аткарабыз. Андай закон мыйзам жол бербеген нерселерди депутаттар эч качан кылбайт, андай нерселерди. Бүгүнкү күндө карантин бар. Карантин ичинен баягы пандемия деп маска кийип жүрмөй көпчүлүк местада. Мынасы маскасы жок. Сиз менен аралыкта отуруп сүйлөшүп атам, атак барганда маска кийип алат. Андан бөлөк тыюулардын баары мыйзам чегинде. Акыркы жолу качан коомдук транспортко түштүңүз эле? Коомдук транспортко түшпөгөнүмө көп жыл болуп калды. Себеби дегенде мен өзүмдүн жеке менчик машинам менен көп жүрөм, өзүмдү айдап жүрөм. Эми коомдук транспортко түшкөн деле мезгилдер болгон. Мен бир акыркы жолу бир 45 жаштарымда түшсөм керек. Бул 46-50ге жакын депутат боло электе бир түшкөм. Ушу аз 1-2 жыл. Себеби дегенде машинам бир бузулуп калып, анан коомдук машинага түшүп жүргөм. Атак өзүм машина менен жүрөм көпчүлүгүндө. Мен жашырганда мен кыйынмын, анан троллейбуста жүрөм деп айтайын, жемне деп айтайын. Анда эмес, аны менен чектелбейт да. Шартым болсо мен машинада жүрөм. Шартым жок болсо эл катары эле коомдук транспортко түшөм. Сиз жакшы көргөн музыка, тасма, китеп? Мен китептерден негизи Манасты жакшы көрөм. Аябай жакшы окуган Манасты, сынган кылычты жакшы көрөм. Деги эле кыргыздын тарыхын жакшы көрөм. Андан тышкары жанакы Ли Куан деген Сингапурдун лидеринин өмүр баянын жакшы көрөм. Кантип ошо саясатчы болду. Андан тышкары кинолордон мен эми тарыхый фильмдерди жакшы көрөм. Турецкий фильмдер, сериалдар жана Воскресший Эртугрулду көрөм. Великолепный век, Көсем Султан, ушундай мындай тарыхый Македонский Александр Македонский ушундай тарыхый кинолорду жакшы көрөм. Түшүнүп көрөм алардын да. Кыргыздын кинолорунан мындай Болот Шамшиевдин, Төлөмүш Океевдин чыгарган Караш жана башка мындай илгерки эски кинолорун жакшы көрөм. Жамила, Уркуя дегендей кинолору бар. Азыр кийин мынакей тартылды. Курманжан Датка ушундай тарыхый фильмдерге мен көбүрөөк басым жасап көрөм. Окугандан дагы кинону көргөндө мындай көбүрөөк түшүнөсүң да. Айтып атпайсызбы, Көсөм Султан, Даңазал доорду көрөм деп. Кайсы убакта ушул учур болот кино көргөнгө? Кино көргөнгө карантин учурунда аябай көп убакыт болду. Кайта бир сериядан көрүп чыктым. Атак мурун убакыт боло калганда 1 саат 2 саат карай калып, путать этип, көрбөй калып көрчүмүн. Азыр даана көрдүм. Жакшы көрдүм. Үй бүлөңүз менен көрөт экенсиз. Үй бүлө менен. Жакшы экен. Колубузда коло ойнотот экенсиз. Канча жашыңызда үйрөнгөнсүз? Мен комузду мындай үйрөнгөнүмдө эле унутуп калдым. Мен кички кезимден эле үйдө атам кичине комуз черте салчу. Анан айылда бизде баягы гитара комуз чертчү, өзүм эле самоучка деп коет. Өзүм эле комузду кармап кылдыратып, анан менде слух бар. Өзүм ырдайм. Анан кичине комуз кармай калам. Комузду деле аябай кыйын чертем деп айтпайм, бир кичине, бирок бөлөктөргө караганда мындай түшүнүгүм бар да, черте алам. Сизге комуз алып келдик. Чертип бербейсизби? Бали. Эми сиздин социалдык тармактагы талкуу жараткан видеолоруңузга келсек, мисалы, элиталар 50 кошу 70 130. Өзүңүз ушул комментарийлерди окуп чыктыңызбы? Мисалы, кээде шашып, туура эмес кадам ташталган учурларыңыз болобу? Ал мен мындай да жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Мындай шашып, кээ кезде 10 деген санды кошо албай калган бул деген мен ойлойм. Бул жөнүнө эле адамдын деңгээли ылдый деп баалаганга мен каршымын. Мен кошуп алууну жакшы билем. Шашып кээ кезде жаңылып айтып алууга туура келет. Ошондой мезгил болуп калса керек. 50 кошу 70 130 деп. Анан 130 деп. Ошон үчүн мен ойлойм, аны ага күнөөлөп мындай жабыша калып жазгандардын өздөрүнүн совеси болуш керек. Өздөрүнүн уятына коем. Элита деген, саясий элита деген термин бул бар. Саясий элиталарга киребиз биз, жогорку кеңеш.
биздин жарандар, карапайым жарандар, силердин саясий элиталарыңар каякта десе, чабандын домигин көрсөтпөйт, ак үйдү көрсөтөт. Ошон үчүн мен ойлойм, ал туура эле айтылган сөз болуш керек. Анан жанакындай чимкирик, жанакындай бир боктогон сөздөргө мен кошулбайм. Себеби дегенде биз ар кандай мына Алла Таалам деле оозуңан жакшы сөз чыгып турса ошону коштойт. Оозуңан жаман сөз чыкса жаман болосуң, жакшы сөз чыкса жакшы болосуң дейт. Мен всегда жакшы нерселерге умтулганды, анан жакшы нерсе сүйлөгөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн кыргыздар айткан жакшыга жанаш, жамандан адаш деген. Ал саясий элита болгон боло берет. Мен жок деле болгон алчы. Сизге болгон 15 суроо ушул болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Азыр эмне кыласыз? Кайка барасыз? Азыр мен саат 2-де мынакей 2 болуп калды. Азыр бир 5 мүнөт кечигип барам. Сиздердин айыңыздардан комитеттин жетекчисимин. Азыр комитет өткөзөм. Иштемин, жумушка барам. Рахмат сизге. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар.